Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Капар Разыков атындагы продюсерлик жана сатира продюсерлик борборуна келген коноктор. Бүгүн биз кыргыз сатирасы жөнүндө сөз кылабыз деп турабыз. Азыр бул жака биз Кырбаш Жаныбек агабыз 40 жылдан ашуун эл агартуу тармагында иштеген мугалим, сатирик, юморист агабызга сөздү берели, өзүн кенен тааныштырып, калганын айтып бере бересиз. Келиңиз. Саламатсыздар. Бул мен өзүмдү тааныштыруу иретинде биринчи жолу мен автопортрет деген бир ырым бар эле. Ошону окусам менимче таанышабыз го. Бул университетте окуп жүргөндө Анатай Өмүркановдор болуп, анан Айтылова, Аман Токтобуловдор болуп окуганбыз да. Анан ошондо Анатай мени тамашалап, кийинчерээк жолукканда Жапай акын деп коет да. Анан ошо жөнүндө. Бул Кырбашев ким? Муну тааныштырсак атайы кыргыз эли, тили күйүп жазары жана киргиздерди көрсө тиши кычырап кызып турат кызылчеке чатагы. Кайда элден кийин тиги 50 жаштан башталып Жаныбектин жаш акындык сапары бул жазуучулар кошунуна мүчө эмес. Даже корочка жок колдунда акын катары. Дос Анатай Өмүрканов айткандай Акталадан чыккан акын Жапай. Бирок Жапайны сен түркөй бир дөдөй дебегин. Түшүнсөсүн түп маанисин тереңин. Жапайлар ханга, бекке кул болбой, быт-чыт үчү цензуранын ченемин. Саясаттын бешөрдөгүн учурбай, улуу сөздалар баалайт элдин кутундай. Жапай акын бул тарпка конгон жор эмес, көк асмандын ээси, жапан кушундай. Ак үй, көк үй жемин жеген акырдан ал бакма эмес мансаптууга сатылган. Жапай акын элдин үнү, анын ыр ок жана коррупциянын как жүрөгүнө атылган. Камалышкан зоопарк цирктин торуна, жугунду ичкен арстан жолбурс тобуна, окшобосун окшош акын Жапай сен таш көзөгөн чагылгандын огуна. Бүт келбети төп келишкен тайгандай кожоюндун каргысына байланбай, жапан бөрү, жараткандын ити бол, каршылашын шалап өткөн канжардай. Томогочон туткун болуп отурган, колду карап, жашык өлүү эт чокуган бүркүт карып, шаңшай албай ээн эркин көк тиреген, көз жетпеген чокудан. Эми жаза берем, жөндөмдү жерилик, бирок Некрасов айткан шарт менен. Милдет эмес акын болуш кeenилик, ата журтка атуул болуу бул парыз деген. Мен буга чейин жүрүпмүн, бул жөндөмдү мен билбей, бир эртелеп жаза бербепмин 50 жашка жеткирбей. Эми элден уялам, 70ке жеткенде төрөп аткан кемпирдей. Бул сайыз кезде колуң байлап салгандай, бир элген окшоп гонорардан пайда албай, ушунча неге ишчасың дейт достор, муктап жатып уудан калган тайгандай. Рыногың заман башкача, мыш болупсуң таптаса, гонорар төлөө өкмөт сага китебиңди баспаса дейт. Эй, чыгарам жыйнак ортогум, чыгымдан неге коркомун? Мына короомдо турат байланып, мени спонсор көрөң торпогум. Туура, жутунбадым эстирдин тушунда, даңк кызматты талап жаткан учурда. Азгырылбай арзан атак наамга уттурушум, а балким утушум ушунда. Эми токтолуп жашын калган соң, толкундуу ойду келтирбей, толгонуп чыгам кээ жана толготуп аткан кемпирдей. Кайбирден ойлор көргүчтөйт, кайбирен каптап келгендей, анда карман албай кургалам калпысаткан мергендей,
Ушинтип ойлордун калчап түркүмүн өтүүдө менин күн түнүм. Тартып жүрөм карганда ушинтип жаш акындын түйшүгүн. Эме жапай акын унутпайсызбы? Ал биздин Рахман агайдын дагы тарбиялап кеткен мектептен нар жак бир жактан алып келип мына бул жерде Болсунбек отурат дегенде мен толтурабыз. Бизди деле театрга барып калсак, жапай артисттер келдиңерби дей берет эле. Эми ушул ырды биз да жаттап алышыбыз керек экен, ушун кереги тийчүдө экен. Жанрын сүйлөшөлү деп атабыз. Анан сиз бул жакта суроолор бар экен. Ушуларга мындай сатира менен жооп бересиңиз деген мындай ойдобуз да, мындай. Мына мугалим болуп иштепсиз, эл агартуу тармагында көп жылдан бери дегендейчи. Анан могу ушу эл агартуу тармагында коррупция деген көрүнбөгөн күч бар. Ал такыр эле жоюлбайт. Жойдук дегени менен жүрө берет дейт. Анан ушуга көз карашыңыз. Эми бул калк айтса калп айтпайт деген сөз бар да. Чындыгында ошондой болгон учурунда. Барыңыздар билесиздер, вуз канчалык көп болсо, дипломдуу киши канчалык көп болсо, ошончолук өлкө билимдүү болот деген бир жолго чыгып алганбыз да бир кездерде билесиздер. Анан эми башыбыздан өткөн бир окуя. Биринчи экзаменди баштаган жатсак эле, вуздан мугалимдер барып мектепти тегеректеп кеттир. Себеп дегенде ошончолук вуз ачылса, ошончо студент керектир бою. Алар барып балдарды талап кетиш керек экен да. Анан ошондо мен жаздым эле мындай деп, болгон окуя бул өзү. Бул эмгектентип 11 жыл эр жетилткен баламы экзаменин бердирбей ушинтип эңип кетип калабы? 250 сомуңду эрте тök бол деп каналап, экзамен башта электе эшикте тура сагалап. Шынаарлап, тооруп, карашып, шыбырай түшүп жанашып, шаштырды колдон балдарды шабашник вуздар талашып. Биринен бириң озунуп, тимиле кысканышып өлгөндөй, балдарымды талашат, бадага торпок бөлгөндөй. Сүйүнүп жүрөт бир тобу мени студент кылып алды деп. Өй, сураган киши жок экен, сен аттестатың барбы деп. Эки алып жүрген Эркинбек экономист болдум дейт. Отличник Алтынбек болсо акча таппай койдум дейт. Студенттер уралап, майлоого майлоо уланат. Ой, экзамен берип койчу деп артынан эжагай жүрөт кубалап. Баарынын түгөл өтүшүн мен деле бар дитим менен колдоймун. Бу тескери бата берип мен албетте Тейитбек агай болбоймун. Бардыгы туура өтүшүн туура эмес болду дебесмин. Тейитбек агай эмесмин. Кантип вузга балдарын мен деле каалабайын өткөнүн. Бирок экзамен башта электебим, эң калабы мектебим. Жамуу, намуу, омпуулар, ошпуулар силерден эми сурарым. Иши жок бизди калтырбай эптебим июлга чейин чыдагын. Бу контрактсыз вуздарын эмчектен чыккан балдардай бүгүн санаасы тынып кетишти бизден саан ой сатып алгандай. Эми ушул балдар кандай студент болду дебейсиздерби? Вуз толтура чаласыбат студент. Контракт деп акча ойноп арада. Чөнтөгү бош Ломоносов, Королёв турбазада түртүп жүрөт араба. Дагы ошолор студент деп аталат. Даана билбейт кандай сабак кирерин. Зато билет. Зачет канча турарын, кайсы колго канча сумма тиерин. Айыл сайын ачып юрфак, ВМШ, ой биз дүрбөдүк деген эмнеге таңданып. Жегетти алакандай Кыргызстан кылмышкерлер өлкөсүнө айланып. 1 гектарда 10 милиса, 100 юрис. Жыбырашып жазкы козугарындай. Аларың эл боюнда мине турган элита, кара мeenет, оор түйүшкөн малынбай. Папин сындар баягы балгаймактын үстүндө билбей өскөн бул жашоонун кыйынын. Паралууга даяр, улап кетүүгө жана папасынын баскан балет чыйырын. Дипломун сатып алган хирургка ушу соог алабы? Операция жасаткан. Ак халат үстүндө эле дебесең айырмасыз балта чапкан касаптан. Шара кыргыйт.
банкир, аудит, менеджер штампталган сапатына карабай, ай ошолор ойрондойт го деген ой өйүп келет жүрөктөгү жарадай. Жетектеген бизди да бир жетекчи. Токту менен борукту айыра билбеген. Диплом алды бүгүн да бир зоотехник, өмүрүндө тирүү торпок көрбөгөн. Сатып кирсе магистрди, докторду, долларга сен чөгөлөдүң, сыйындың, авария жасабайбы өлкөнү? Кадрлары 21-кылымдын. Евро, доллар эми бийлик кылып тепсейби? Болочокко бул балта чаап кетпейби? Торпок баштуу жана топорлорду үртүктеп, ал эми тулпарларды биз арабага чекпейли. Кабардармын, мыкты уулдарың бар кыргыз. Оксфордто, Сорбоннада окуган. Мына ошолор чырпыктарың чынар болсоң экен деп Кудайдан чоң мен да тилеп отурам. Кыргыз жери бул алмыздактан уютку. Эчен түркүн таланттууга, өнөргө төгүшенбейм жана төңүлгөндөр үшкүрсө, ушу түрктүү журттан да төгөнөбү көрөнгө. Чогулушту таланттуулар тандалуу жана акылмандан терең билим алганы коррупционер чиновниктердин эмес ал, уйчу, койчу, кетменчинин балдары. Тандап алды, эл тагдырын чечерди. Так ошолор таанычуу дүйнөгө бүгүн өргө карай өзүп жаткан мекенде. Өркүндөп билим жолунда агыл бир ак шумкарлардай атылып бийик орунга. Кыргызстан болот Азия жолборсторунун тобунда. Керемет, жакшы. Мугалим болуп жүрүшүнүн бардыгын көрүп, бардыгын сатиранын тили менен ыргайланткан экенсиз дагы. Мугалим жөнүндө да айтып берсеңиз болот. Эми мугалим жөнүндө бул өзү башынан чечилбеген, байыртадан келаткан нерсе экен, мугалимдердин проблемасы. Бул мугалимдер материалдык нерселерди өндүрбөгөн соң бир 3-чү сорт адамдай караганда мурун. Ошо жөнүндө жазгам мен. Мына 35 жыл оор түйшүктүн аркалап, оорденди айтпа, ооз экиң алкыш ала албай, бала окуттуң эсирдин тушунда баркың болбой бир ак кой баккан чабандай. Материалдык байлыктарды өндүрбөс, айланып сен 3-чү сорт адамга, ошо мас чабанга малай кылып жумшаган ыза болуп, сен каргыш айттың заманга. А болбосо факел кылып алып өткөн билимди караңгы түн оорлордон өчүрбөй, мугалимин баалыбас коом сезилчү, бул ата энесин кор кармаган зөөкүрдөй. Мына эгемен доор, элдин кору далесен, наркың болбой, айрык сомдун теңиндей. Аман болсын, өкмөтүң парламент сага ак чыргыткан айлык деп ит жеминдей. 19 жыл айлык акы чечилбей, мугалимдер өгөйлөнүп жетимдей, жыртык шымдан кызаңдаган көчүгө уяты жок жана качкын хандар бетиндей. Прихватчы коррупционер шардаса, тирүүсүндө бейишинде жыргалдын, жыртык шымча мугалимден көрүнчү, доор жүсү, дефицити ыймандын. Ачка үй бүлө кетирет да айлаңды. Мына жаш мугалим миграцияга айдалды. Россиянын көчөлөрүн шыпырган дипломду дворникке айланды. Курал кылган шыпыргы муз кыргычты кемпай бийлик тентиткен ал кыргызды скинхеттер тепкилешип жанчышып, тарп денесин таштандыган ыргытты. Ой, чала ошо кели соого ит минген. Баш иш десе мына биздей жүрмөк иш билген, эмне барат дейт депутат баласы, мектеп үйдүн ортосунда жип минген. Мен болом дейт, бандит, рекет, каракчы, нарко барон, могу элди кырчуу жаракты. Мугалим да кишиби дейт кол шилтеп, урганым жок ушул берген сабакты. Ошентип бет алып туңгуюкка, ушчуу жарга
айланып шири кийген маңкурт жанга улут, тил унутулуп кумаралар Джеймс Бонд, Терминатор төккөн канга өлкөгө анан ыйман ырысконобу. Мына 20 жыл эмне эктик оролу. Түшүмүң бул миллиардта уурдалган доллар кайра эл датууга короду. Бардыгы болуп жатат ыйман жоктон, түңүлгүн урух дүйнөсү көңдөй боштон. Миң эсе коркунучтуу ал апрелде ак үйдөн адамдарга аткан октон. Эми кесиптешим, наристедей көңүлүң сен пессимизм баткагына чөгөрбө. Текке кетпейт сенин ыйык миссияң, сен тирөөч көрдүң кыргызыңды жөлөөргө. Чынык атуу адистикке багыштап мектебиңден учурдуң сен неченде. Дал ошолор даңгыр жолго чыгарат. Жылаң аяк, жыртык шымчам мекенде. Эми доорго кошо майдалануу жарайбы? Качкын хандар бийлигин, ак сарайды, көк деңирден түшкөн бизге кесиптеш пайгамбарлар бийигинен карайлы. Пайгамбарлар аркалаган аалымдык мурда туулган кесиптердин баарынан агай деген атың улук эл берген. Премьердин, губернатор намынан атомшиктер жана айга конгон астронавт, президенттер болгон сага окуучу. Жер үстүндө адам жашап турганда мугалимдик бул кесиптин туу чокусу. Биз өтсөк дагы бул жашоодон кес келип, өзүбүздү унутпайт эл эскерип, өчпөйбүз биз бул жашоодон иси жок. Мына окуучулар бизге тирүү эстелик. Эсилсе да, кордолсо да мугалим, эгемен доор жана эстирдей, эсилсе да, кордолсо да мугалим, эстирге эгемен да дооруна окурманым, мугалимди сыйлоо парз, бечара эмес, аяба, боор ооруба. Ал муздактан келаткан ал улуу инсан маяк жаккан адамзаттын жолуна. Мугалимдик кесип. Бул мугалимдерди көпчүлүгүбүз баалабай жүрдү элек. Бир негизи адам баласы унчак болот турбайбы? Пандемияда балдарын окута албай, өөлүк менен убалашып, кастрюльдүн капкагын калкан кылып балдар тоза калышыбыза бир доор болду го, бир ушундай. Анан эки баланы окута албай ушинтип мугалимдерге рахмат деп аябай ыраазычылык айтып аттык элек. Анан ал күн өтүп кеткенден кийин кайра эле унутуп калат экенбиз. Кайра эле баягы эле көйгөй, баягы эле жашоо дегендей. Анан эми баягы эгемендүү өлкө болдук деп атабыз. Эгемендүү өлкө болгонубуз менен бирок ар бир мамлекеттик тил болуш керек экен. Мамлекеттин өзүнүн тили болуш керек экен. Ал тилге кандай мамиле жасалат? Ал ошол мамлекет башкарып аткандардан же болбосо ошол жарандардын өзүнүн мындай ой пикирине жараша болот экен. Ошо тил жөнүндө кандай бир ушундай нерселериңиз? Тил жөнүндө көйгөй көп эмеспи? Ага да мен өзүмдүн үнүмдү кошууга аракет кылып көрдүм да. Ким экенин, мисалы үчүн тилде ар бир улуттун ким экенин анын тилинен билет да. Ал тили жок болсо улут эмес деген сөз. Бул эми бул аксиома, мунун жаңылыкташып аткан жокпуз. Аксиома мунун баары тең. Эми англис, орус тили зарыл эң эле. Бул кыргыз тилин керексиз тил дегеле деп сүйлөшө албай калды тилмешсиз чоң атасы менен бүгүн небере. Ошол интеллекттер ата баба арбагын көрдүк жерге тебелешип салганын, четелдикче чыгарышып тилдерин маңкурт, майып, алар кылышкан өз балдарын жебишсе да кымыз, чучук, айранын арман кылган кыргыз туулуп калганын, кыргыз өңүн көрсө келген кускусу алар киргиз кылып өстүрүштү балдарын. Эне тилдин кусуруна карабай бир улутка окшоп, намысы пас чаладай, маңкурт муунду жатабызбын өстүрүп, өз энесин атып салчу баладай. Каптап кирген кыргыз колун жыкканы, калмак, табгач, жуңгар, монгол, бүт баары шоону эшпейт. Бүгүн тилге кол салган бул бүт улуттун номер бир душманы. Киргиздердин уксаң сунуш салымын, баглабастык улут элдин кадырын, эне тилдин кырсак дешет маңкурттар, үркүн, кыргын, үз албаган тамырын, жарды тил дейт, тантып киргиз кейбириң,
Kep demekçi, uşul sözündeki kim? Çıngızыңdı büttüğünü okup жатпайбы? Çukça, İspanan, Çikagalık negirin. Biz denemiz, şirelişken dilimiz, Kırgızstan barыбыздын үйүбүз деп жүргөндөр эмне чыкпай чуркурап? Кыргыз тили барыбыздын тилибиз. Кыргыз тили бул эң бай көркөм канаттуу, өспөс дүйнө дастандарын жаратчу. Адам затка берген үчүн манасты бул бардык тилдин падышасы сыяктуу. Англис тилиң андай жүктү тарта албайт. Ал салмакты мойнуна аңарта албайт. 500 000 сап дастанды айтып бүткөнчө, ой ырды койгун, бу кара сөздө тамтаңдайт. Орустун Игорь Кошууну, англис Робин Гуддары, ой тизесинен манастын мун тизилип келип бүт баары. Сөзү Кенже Абдылдаеванкы, ону Гүлнара Конокбаеванкы, кечирчи мени Аксүйүм автордун аткаруусунда. Жакшы. Бир жолу эми заман агым менен ушу өнөрүнүн эмеси менен жүрүп, бир тил комиссиясы өзүнчө бир корпоратив өткөрүп калды да. Анан корпоратив алып барып атып, анан аябай сүйлөп атышат. Кыргыз тилин өркүндөтүш керек, өстүрүш керек. Кыргыз тил деген бул улуттун жүзү деп анан ээрчитип келген неберелер орусча ойноп атат да бияктачы анан. Ана карап турган мен тамашалады элем. Сиздер биринчи муну балдарды жакшы өстүрүп койушуңуздар керек экен десем, анча мынча чалап, чындык ачып болот да, мага жакшы нерсени айттыңыз. Азыр эми баягы саясат кызып аткан кез. Дүбүрөп шайлоо болду, той болду, тойдун эртеси дегенде эле шайлоо болду, шайлоонун эртеси болуп атат. Мурда жарабай калгандар кайра жарап калып атат дегенде ушул мындай Кыргызстандагы шайлоо жөнүндө, мындай саясат жөнүндө дагы мындай ушундай курчурларыңыз барбы? Эми ал баарыбыздын эле башыбыздан өтпөдүбү? Канча депутатка алдаттык. Мына ошол жөнүндө бир жоголгон депутатка деген бир ыр жаздым эле. Муну Байдыкемдин митингге катын бар эмеспи? Билинбей кетти кабарың, митингге кандай абалың деген. Мына ошондой жазгам да мындагы, ошондой пародия сыяктуу. Билинбей кетти кабарың, ой депутат кандай абалың? Шайланарда шуулдурап шустур болчу саламың.
Эми илебиң сууп калган бичиңден түшүп тамагың. Ат кечең албай арагың агызып кетип калчудай, берген элең убада сен бейишти куруп салчудай, бирок шайланган соң дайының жок, кумга сеңген тамчыдай. Убакыт өттү калбастан унутулуп ташталып, ушул жердеги эр кулдар сенин упчуңдан калган татканып, улутуна ат жолгурап, уңгучу косу баштанып. Болбогон сөзбөйм убадаң, бозодоң айткан саламдай, ордуңду калдык сыйпалап, сени апшарка менен таба албай. Ушунча неге жашындың ууру кылган адамдай. Арысмың айтып кала албай, адрес дайның таба албай, акыйды биздин көзүбүз артыңдан жетип бара албай. Ой, анча эле үркпө бул элден алименттоолар балаңдай. Баарыбыз байкап калганбыз, сен боз үйдө тойдо чеченсиң. А эмне үчүн ак үйдө балыктай дудук бечелсиң? Авалким ушул сындыгы эме аягын оңдоп кетерсиң. Аймактын эли мөөнөтүң аз калды деп шашылат. Аткарарсың наказды ушинтип артыңдан турсак камчылап, чычалабай кабыл ал эми. Мен сени чымчып койдум азыраак. Мына 5 жылы качып бекиндиң, ушинтип 5 жылды текке кетирдиң. Алдачу алдар көзөнү сен алдамчы болуп жетилдиң. Ой, дагы шайла десең таң калам калыңына бетиңдин. Айтышты мунун окса арданат жаман көрөт деп, айрымдар чочуп секирет, окуй муну өлөт деп. Аларды укпай жөнөттүм. Ал ишмер, анын амплуасы бөлөк деп. Эми бул шайлаганда, конечно, депутаттар ушундай мамиле кылган бар эмес, болгон ушундайлар. Бирок эми буга өзүбүздө бир аз күнөөлүүбүз да эл дагы. Аны ошо шайлоо процесси кандай жүргөн, ошо жөнүндө да бир жаздым эле, ошону окуп коеюн эми. Бул элдин мээсин айландырмак болушту. Буга сал деп, ага сал деп добушту. Бул шайлооңор баштап кое жаздады, үй бүлөдө граждандык согушту. Аял айтат, агам үчүн салам деп, күйөөсүн антсең мен элден чыгып калам деп, макулунсаң төркүнүңө мен азыр кет, мага кеппи, маслаң аял алам деп. Ыдырады ынтымагы баштагы, бири ага, бири буга тартканы, карсылдашты ага эни кочкорчо, бир казанга кайнабаган баштары, активдер бүт таштап контор кесибин эч жылчыксыз жаап алса даң эшигин, бул эшмат менен ташмат не деп жатат деп тыңшап жүрөт тиги терезенин тешигин. Ырбатышып бүтүп калчу ишти оң, ой бул шайлоого койгондон соң бизди чоң. Кыраак иштеп кылча добуш кетирбей, кыштактан биз кармайбыз дейт шпион. Уюштуруп өз ара соц жарышты, ушакчылар жыланча чагышты. Эй, ушул шектүү, шефке добуш бербейт деп, убалына канчалардын калышты. А шеф ойлойт, варианттын бүт баарын, эй, ушул арбагандар уюштуруп штабын сатып кетип бакталашкан касыма башыманын кийиспеби штанын. Көчөт ола алабуурул ырчылар, 2 ай бою качты уйкуңар, тынчыңар. Түн бир окум самопалын ап келет, терезеңди тырс черткен тыңчылар. Самсаалабаң самопалга таарынып, жарыктык ушу сакалылды аксадагы сарыгып, ага салба, буга салба деп үндөйт, ушу саак урган кайран кутман карлык. Сакалды антче жаш кудуктай койбойбу? Самопал жасамагонду ылгайбы? Мунун баары жана демократия деген бузулган бир варианты турбайбы? Чыкты мына президенттин жарлыгы, күч колдонуп, колду толгоп салдыруу, добуштарды сатып алуу чоң күнөө закон менен жазаланат баардыгы. Мына баар алдыңда чама чаркы болжонуп, жети өлчөп, бир кез терең ойлонуп. Эй, шайлоочуң, укугуңду пайдалан, сен шылуундарга болбоюнчу колжоолук.
Жакшы, керемет. Акыркы учурларда баягы бизде да мисалы биз ушу куудулчулук өнөрдө жүрөбүз, аркалап жүрөбүз да анан сатирик жок, сатириктер жок болуп атат деп эле издеп атышат. Сизге окшогон сатириктер көп эле турбайбы, курч. Бирок сиздин сатираларыңыз менен чыгып алса анча мынчасы кетип деле калчу дейт десең, суроо калып десең. Мындай курчурак экен эне. Баягы чындыгы эми ушундай ачуу болот экен. Аны сыйкатып, наркы берки кылып айтат. Мисалы илгери ушу Мидин Алыбаев жазган экен, ушинтип баягы чоңдорго баягы калем менен мындай тап берип турган экен да, калем менен тап берип турган экен. Байдылда сарно коюп, ушундай кишилер тап берип турушкан экен да. Сиз айткандай ошол кишилерде жапай акым дедиңиз го, ошол кишилерде ушундай жапай мүнөз болсо керек а, мындай эме эметкен, мындай төшпелги, наркы берки, наам галаксыбай эле болгон оюн тарс айтып ушинткен окшойт. Ушу могу наамдар жөнүндө дагы ушундай жазса болобу дейм да. Могу жанагы эл артисти, эл акыны, эл баатырлар бар го. Эмне кылып баатыр болуп калган экен десең, жакшы эстей албайсың, анан өзү айтып берсе, деп ошондо да толук эстей албаган мындай баатырлар бар го. Ушулар жөнүндө да нерселериңиз жок беле? Даяры жок эле да. Ушундай да керек экен дейм. Жакшы идея бердиңиз, жакшы идея бердиңиз. Эми ошо элден чыгат идея деген. Жок, бизде мындай чыгармачыл инсандар деп коет, анан ар ким ар кандай карайт экен аны. Мисалы бир чыгарма жазып, мына сизди чыгармачыл инсан десе болчу да экен да, мындай чыгарма жазат экенсиз. Анан аткаруучулар деле бар го, жана жар ырдап деле, анан наркы береки ырдап коюп, анан биз чыгармачыл инсандар назик болобуз дегендер азыр көбөйүп кетти да, мына жүрөгүбүз назик болот дейт. Анан бул кандай чыгарма чыгарды экен деп таң каласың да, мунун жүрөгүнөн кандай чыгармалар өтүп кетти болду экен дегенде. Элмира Кенжебаеванкы, Обону Гүлнара Конокбаеванкы жаштыгымды көрдүңөрбү? Коштоочулар Базаркүл Мамашева, аккордеондо Камчыбек Ишиев. Жаштыгымды сағалмай келбесин, іздеп жүрсайдым құрметшін. Қамысынан көрсімін айқалашын, жаштығы бекеме сендердесін, жаштығы бекеме сендердесін. Кешірі гүлзардан қойдым терген, құшақ болып гүлдердің тестелеткен. Аяшықта сағалмай шай болдым, көрдім мен өз жаштығын қайда кеткен.
Аны эми бүгүнкү күндү уюштуруп чогултуп аткан Капар агабызга, Капар Разыков агабызга сөз берелик. Капар ага. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу сатира көрөрмандары. Өзү дегеле бүгүнкү ушул элге тартуулоочу сатираларга бул жерде дагы бир биздин бир ат башыдан Алмаз Нурбаев деген бир жакшы бир күчтүү сатирик келмегели өзү негизичи. Анан мен буларды мындай жандап бир аз коштоп турчу киши элем. Эми ал балабыз ушундай бир уюштурулгандан кийин аябай чоң себептер менен катышпай калды. Анан эми ошон үчүн эми бул жерде Жаныбек байкем менен бир аз коштоо иретинде келип олтурамын, чыгып олтурамын. Мен өзү негизи бул деген продюсер борборуну куудулдарды даярдап, ошону менен эле бирге момундай сатириктерди ушу эл алдына алып чыгып, элге тааныштырып, алардын дагы бир өнөрүн элге тартуулап, элге таанытып коеюн деген максат менен жасагам. Себеби бир деген мындай бир нерсе бар да, сатира жанрындагы адамдар жазган адамдар. Эгерде ошол жазган сатираны элдин алдына алып чыгып, элге тартуулап койбосо, ал өзүнө мойнуна бир жүк катары калып кала тургандай бир сезимдер бар да. Мен аны бир аз болсо да сатирик катары түшүнөм, ошондуктан ушул ишке аябай катуу бел байлаган болчумун. Эмесе азыр мен ушул мурдагы бир эң эле баягы биз эгемен алгандан баштап кандай өңүттө жашап келатабыз, кайсыл туура эмес, биздин ушул жетекчилерибиз кайсыл мезгилде туура эмес кылды, кайсыл нерсени туура эмес кылды. Ушулар да бир сатиранын дили менен бир аракет кылдым эле ошо элге айтканга. Ошолордон бир аз окуп берсем мен да. Эгемен деген ошол эмени баштаган болчумун, ушундай бир биз эгемендик алгандан бери. Эгемен укук алынып, эркиндик бизге жаңылык, туу менен керпиң алмашып, кийимиң турду жаңырып, укмуш жашоо болот деп, эңсеген издеп табылып, Швейцария кылам деп, мыйзамдар жаңы жазылып, эгемен деген урагандар кулакка турду жаңырып. Орусту жеңип алгансып, сөгүп да жаттык катырып. Тар чөйрөдө такталып, илимпоз деп жакталып, легендарлуу парламент ажоо шайлап мактанып, көрсө адам турбайбы ал катыны алган башкарып. 6 миллион адамды жеңебиз алды башкарып. Чоң кызмат четтен сатылып, уурлар турду ашыгып, кесипкөй деген мыйзамы талаалап кетти жашынып. Кандай кесип ээси деп суралбай калды такылып. Прокурор болду инженер, юрист деп диплом сатылып, таможник болду мугалим таалайы кетип ачылып. Пактаны күчтүү коюуга жүрсө экен давно машыгып. Алып сатып күн көргөн налогчудан жашынып, акылдууга айланып, депутат болду бакыйып. Көп мыйзам кабыл алышты, ит куугандай шашылып, четинен оңдоп жатышат азыр сабаттууну чакырыптыр. Паспорттун дүкөнү ачылып, чет элге жатат сатылып, кардардын көбү кылмышкер издөөдө жүргөн жашынып. Мыйзамы жок көлкөгө либойы келип батынып, паспорту анын бүткүчө батирге коюп жашырып, атуулу кылып кыргыздын сапарын улай ташыгыптыр. Кааласаң түрдүү диплом камбада турат басылып, пул берсе келе жазам деп деканын турат ашыгып. Арачы чуркайт ортодо баасын айтып ашырып, деканын байкуш кыжы алат, салат деп кардар качырып. Доляны өзүм берем дейт, диплом кетсе сатылыптыр. Мындай иштер эсепсиз, айтылбай турган катылып, кем байлыктар күнү түн чет жака жатаса ташылып. Көп атпай кайра агылып, Оруска бардык багынып. Ач калдык дештен уялып, келдик деп сизди сагынып. Өлтүрсөң койсоң өзүң бил, өткөнгө калбай дарынып, бөлүнбөй койсок болчу экен калыппыз катуу жаңылып. Дворник болуп береличи көнүңөр калсын жазылып. Уксаңыз мени братан, айтайын сизге жаңылык. Жомоктогу ажы даарылар биз жактан калды табылып. Жегенин эч бир койбоду, турсакта көптөп жалынып. Гүйлөнүп жатат жыл сайын иштеги кетип ачылыптыр. Кылымга тете куралган чарбалар кетип чачылып, завод менен фабрикалар итбекер кетти сатылып.
Tağdırı Kırgız elimden sır bolup turat katılıp. Keçe günü uşul şaylooda ügüt işlerinde жүрgende bir aябай көп emelerge, faktılarga duşar bolduk. Mıneke Rüstem Kabulbek ökөbüz çoğu жүрüp, ondan oşol jerde aябай işenim görsetip, şunçalık çoğ aksakaldarыбыз, atуу başlı adamlarыбыз ушундай bir işenim görsetip, ушундай bizge odalardı berip, anan ayağında bizdin kılgan işimizдің результаты ушундай bir баягы оозгаларлык болбой калгандан анан ошол жерде bir мындай bir эме жаздым эле. Аны эми ушул ал киши да келмек эле, ошол талапкер бүгүн эми bir себептер менен келбей калды. Шайлоочунун арманы 5 жылда келип bir ирет убада катуу берилет. Мени эле шайлап койсоңор жашооңор болот керемет. 5 aydan кийин Дубайда жаткандай жашап сезилет. Үйү жокко үй сал деп bekerge çek de verilet. Degende napsi namuslu zamatta getip tevelep, üy bile törtke bölünüp bir-birin girdi cemelep. Al sözde hazır estesem jürögüm jaman ezilet. Deputat aytkan keremet gelse de bizge tezirek dedi. Lapşayılıp ketken deputat bizge emi kaçan gezget. Kızırday çıkıp joluman, karmadı kısıp koluman, şayladık kalbay birimiz, sıykır çok şoyt bul adam. Armanı yok jaşayım dep işeni vanı şaylagam. Menengdü lapık köveken işeni vanı şaylagan. İrmebey gözlü çekşeyip çıkağanlar sözünü eskerip, sen aytkan sözler oşonda oy köö döndük etti eňişerip. İşenip sağa alıpbız, jatabızda beş berip, eşteki jasa basаңda jolup ketçi bir gelip. Süretke düşüp koyalı bir ömür jürçü eskerip. 2000 so'm algan soň ola kalıp turu hukuk çektelip dedi. Talantın senin mol eken, kalbasın üka tepselip, tuğrele hazır bolçuday sağa turguzup koysa esteliktir. İmanga eldi çakırıp, jasadık elge çakırık. Deputat bolsa tazadam jaşlardın bağı açılıp, ügü çıkılıp, dayındap, aksakalga tapşırıp, işenin bergen aksakal 10 binge getip satılıp, çınıgı yüzü açıldı, içinde jürgen katılıptır. Çındıkta aytıp ırsabım, toktogulsum al kakşadım, 5-10 so'm berip akırın, moynuna salat kıltağın, uşuntip alap aldap göz doyot almış bolup çılpağın, tup tuğra 5 yıl görböysün çıkarba esten alacağın. Talaşıp mandat jaşların, işteytep kıyın başların, deputat bolup beremde düşünbey tüyüşküjakların. Kantora uğulun şaylasak, köp eldin çeçken muhtajın, bir toğan kılçı büt eldin, canısın taptı ıkmanın. El ökül kılıp alalı, çındıktı nakta sultanın, ır жазıp maktap keteyim ben tuğulgan jerim Kurşabımdı. Bu Kurşab'ın şaylooçularının arasında jürüşü жазıldılar. O olsa bizden janağı bir kezde mıyzamdı ötele oduna buz böyle özlerine kanday ыңгайлуу olsa oşol tarapka odara verişken kezde bir göz karaştı жазgan bolçum. Biraz işteş gerek bolçu bulur boyunca meyli sizlerge biraz okup bereyini şulurdu. Çıkış batış önügüp, berekesi tögülüp, bütkül düğüne yüzüne turat işi görünüp, jasaş üçün iyigilik işiңdi süy berilip, jaşoo gerek taktasa mıyzam gole başıyıp dedi. Bizde mıyzam sögünüp, kadır barkı tögülüp, öyle içip mas bolup turat oyga çömülüp dedi. Keçe sırtta turuptur, sarsanağa bölünüp, parlamentin jadında bir daraka jölönüptür. Gezitlerдің betinde el aralap men jüröm, mıyzam bolup silerge kalganıma ökünöm. Jaratkansaң özüңөр sıylagıla ötünöm, siler kılgan iş üçün kızıl ketpey betimen, sarsanağa çömülüp tüşüp ketti betimen. Kimge emne gerek bolsa buza berbey çetimen, çeyrek kılım uyku jok çoçup duram düşümen. Meni sıylabasaňar kargayı berem içimen, silerge da pul gerek, anı dele düşüdöm.
buza versek odana tayıp kalıp küçümen bomuş kokşop kalamın ama köçödögü üşüyen. Anam o bir kezde uşul Akayev'tin gezinde uşul bir çoğun bir göy jaral onan uşul gezde jaraşıp жазылды элем o. Жеңебизге арналып. Аскардын бийлеп катыны кымбаттып кызмат сатыгы майталган чыкчуу жерлерде майрамдын тууган жакыны жакшы кызмат аласын жолуну кылсаң ачыгы парасыз бир да кызмат жок урсаң да ташка башыңа куру кол кызмат сурасаң эле тырышып калат такымы. Ат селе алчы ашыгы алтындан ичкен кашыгы чоң пайда чыкчуу бизнеске кызыгып турат ачыгы. Sunuşka kılsan karışılık ortup nakta başını bir tünde koyot ağartıp kunduzday kara çaşındı. İdeye canı jaralıp pul özü gelçu ağılıp merim degen font açıp baldardın atın camınıp ortomçu da gerek emez süylöşüp berdep zarıgıp bergende oğoyu alganda turbaysın kesek turbaysın kütüp zarıgıp paketke dolları salınıp atı jönün жазылып baldarga deysin jardan bul açıpsız жаңы жаңылык. Бүтпей жатқан жұмышың ертесі берет бағыныпты. İzdеген болсаң чындықты, тағдырға шордуы қабылып, күнөкөр сезіп, өзіңді турасың түтеп қаңырық. Кетірет екен айлаңдана барасың қайра жалынып. Күтүүсүз күнө тағылып, құрулай жала жабылып, ел düşman қылып көрсөтіп, кетишің мүмкін қамалып. Men düşünbeysilerdi kalıpmın katı жаңылып, can soğuğu dep kutulup, ketken bolsam kutulup, özüңdü sezip ketesin, ketkensip bağın açılıp deydi. Baydılda Sarnoğoy Fatağız'ın bir boljol tuturda kanday olup, kanday sözdörді айтчу, baya kuykum sözdörді kantıp, baya biraz жақпай қалған, ал кишinin пикирine қошылбай қалған адамдарды әділеттүүлүктөн, калыстуулуктан тайып кеткен жағдайларға қандай сөз айтчу деген бір тәрізде бір сатира жаздым эле. Ошону окуп берейин азыр экен. Байдылда Сарноғоев. Байдыгемдин пикири санаага салчу кишини кан басымын көтөрүп, бузуп да койчу түшүнө. Чиновниктер тоғытпай, бүтірбей қойса ишini сатира менен сайғанда шорвар байқұш кишini укол салбай тиш доктор алғандай суырып тишini көпкөче эстен чыгарбай ызадан чыкчу түтүнө. Ошондан калган сезилип сатиранын күчүнө. Сатира күлкү жанры, чындыктын накты аныгы, каткырып күлүп чер жазып көңүлдүн болот азыгы. Чөнтөктө пулду аятпай, жыргатып салат жаныңа. Байдыкем кайда болсо да көтөрүп күлкү шаңыны тегеректеп адамдар чыгарып жанда барына. Ал пакынды сыйлашып коюшкан урмат жайына. Турсегер сүрөп угарман эргүүнүн келген агымы. Сатира жолу ушундай, найзанын болот учундай. Анысы менен сайганда либойун калат качалбай. Чындык бир жүзүн ачканда эч жерин калбай чукулбай. Сатиранын токмогу кожом кулдум мушундай. Анысы менен соккондо вандамдын тийип бутундай. 3 күндөн кийин байкасаң корозун кала чакырбай. Урало күздеп жөнөйсүң анан ооруган жериң басылбай. Аракыгын гинекологко каттаган кошпой катындай. Маспалы ырдап жүрөсүң анан ат башылык үкөмдай. Açıkın айтсам жашырбай, арманым аттын башындай. Ер албай койгон күйүтү күч карадал аттуу катындай. Чындыкты айтат бетиңе сатирик болот ушундай. Ордуңу коет көрсөтүп, жүрчү деп коет кутурбайды. Бой көтөрүп көрсөйсөң угасың сөздү ушундай. Байдыкем койгон жазалап, примерно ушундайды. Satirik çanda jaralat, el için cüret aralap, el bilen jakşı süйлөшүp köpöstü salat jazalap, açuusun anın keltirsen kuykum söz ketip bolalap, ordonu buzgan tompoydoy, tiygende barkın çaçarap, tamaşa sözdün kebiri jüröktü ketet jaralap. Jurnalist жазган юрунда 10 есе salat jazalap.
Сахар менен ооруганы реанимациядан жай алат. Tekebер ууру Анткорду ушинтип салып жазалап, Байдикемдей сатирик мен болсам деп жүрөм чамалапты. Урматтуу туугандар, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн ушул жерде убактыбыз да аяктап бараттыр. Адамдар келип да шаштырып атат дегенде. Баскан кадамыңыздардан гүл чыксын. Кылган ишиңиздер Кудайга жаап, жүзүңүздөр жарык. Эң башкысы күндүзгү кылган ишиңер түнкү уйкуңарды буспаса, бул жүрөктүн тынчтыгы болот экен. Жүрөктөргө тынчтык, үйлөргө бакыт каалайбыз. Кийинкиде жолукканча саламат болуңуздар. Кудай эгерде кимден ким сатира жазып жүргөн болсо, мен сатираларым элге угулбай калып атат, айылда эле калып калып атат же жора жолдоштордун арасында эле калып калып атат деп турган болсо, дал ушул бизге кайрылыңыздар. Телефондордун баардыгы жазылат, YouTube'га чыгат. Ошол жактан көрүп кайрылып, дал ушундай сатираларды окуй беребиз, айта беребиз. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Капар Разыков продюсерлик борбору сиздер үчүн ачык.